Ош облусунун Өзгөн районундагы Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндөгү Кызыл Сеңир айылында жайгашкан 275 орундуу Жолдошов атындагы мектеп пайдаланууга берилди. Окуучулардын жакшы шартта билим алуусу үчүн мында керектүү жабдуулар камсыздалган. Алсак лаборатория, китепкана, IT кабинеттер, эмгек класстары жана бардык шарттары каралды. Мага аябай мектеп жакты, ичи кооз экен. Аябай мен сүйүнүп жатам. Бул мектеп мага аябай жакты. Ичи чоң, кооз, терезелери таза экен, жаңы. Биз ушерде окуп билим алабыз. Жакшы тарбия алабыз келет. Бүгүн бизде чоң майрам, өзгөчө майрам, биз көптөн күткөн жаңы билим уябыбыздын ачылышы болуп атат. Аябай кубанычтабыз. Ушул мектептен келечекте даңкы далайга кеткен мыкты уул кыздары чыксын. Жаңы билим уябыбыз бизге баарыбызга кут болсун. Ошол Аллах Таала ушу мектебибизди ак жолдо мектеп кылсын. Илимдүү жаштарыбыз көп чыксын. Бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар. Бүгүн аталган билим уясынын расмий түрдө ачылыш аземи болду. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, курулушчулар, айыл тургундары, мектеп жамааты, аталган мектептин бүтүрүүчүлөрү да катышты. Анда айтылгандай, инфраструктуранын жаңыланышы менен мектептин долбоордук кубаттуулугу артып, бүгүнкү күндө анда 275 окуучу 2 нөмөт менен билим алышат. 2 кабаттуу имаратта кабинеттери бар, окуу блоктор, жыйындар залы, класстан тышкаркы иш-чаралар үчүн да бөлмөлөр каралган. Айылда баланын саны көп болгондуктан айылга мектеп муктаж болчу. Мына ошол муктаждыгыбызды Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевдун көзөмөлүндө Ош капиталдык курулуш башкармалыгынын жетектөөсү менен толук жаңы мектептин курулушун аяктап бүгүн ачтык. Кудай буйруса, биздин жаңы мектебибизде толук шарттары түзүлдү. Мектеп 275 орундуу. Учурда 951 окуучу билим алса, ошол мектепте Кудай буйруса 2000 окуйбуз деген үмүтүбүз бар. Объекттин курулушу 2023-жылдан республикалык бюджеттин эсебинен башталган. Курулуш министрлигине караштуу Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын кызматкерлери аталган мектептин курулушун көзөмөлгө алып, өз убагында сапаттуу бүтүрүү тапшырмасын алышкан. 2023-жылы авариялык абалдагы мектептердин тизмесине кирип, курулуш министрлигинин тапшырмасы менен башталган. Учурда өзүңүздөр көрүп тургандай 275 орундуу мектеп заманбап абалда толугу менен бүткөрүлүп, бүгүнкү күндө мына пайдаланууга берилди. Мектеп сапаттуу жана өз убагында толук шарттары менен бүткөрүлдү бүгүнкү күндө. Жалпы Өзгөн району боюнча айта турган болсок, учурда курулуш министрлигинин Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан район боюнча 8 мектептин курулушу жана 5 бала бакча жана 1 ФАПтын курулушу бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Долбоорго ылайык мектеп 2 кабаттан туруп 275 орунга ылайыкталды. Ошондой эле окуучулар, мугалимдер үчүн бардык ыңгайлуу шарттар каралган. Курулуш жумуштарын баштоо үчүн Үсен Аман курулуш компаниясы менен келишим түзүлгөн. Мамлекетибиздин курулуш жана архитектура курулуш министрлигине караштуу Ош областтык капиталдык курулуш башкармалыгынын жетектөөсү менен биздин Осо Үсен Аман ишканабыз куруп бүтүрүп берип отурабыз. Бул мектеп курулуш нормаларына, курулуш талабына бүт сапаттуу материалдары менен, сапаттуу курулушу менен толук жооп берет. Ош облусу боюнча жалпы 66 объекттин курулуш иштери жүрүп жатат. Анын ичинен 2026-жылы жалпы 44 объекттин курулушун аяктап пайдаланууга берүү пландалууда. Алардын 14 мектеп, 10 бала бакча жана 10 спорт зал жана башка курулуш иштери жүрүүдө. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош облусу.